эки жакты теңгерген, ыймандуу, акылдуу, үлгүлүү үйлөрдөн болду. Бири-биринге жөлөк дайын болуп, ысыкта дагы, суукта дагы, муздакта да, каракта дагы, акта дагы. Улан рахат, бүгүнкү тойгор куттуу болсун, келин куттуу болсун, кудага куттуу болсун, 1000 жылдык кудалардан болгула. Ушундай Экөө бири-бирине келишкен, мындай айтканда. Өзүңөр деле көрүп атасыңар. Жумушу да бир, көз карашы да бир. Өтө кубанычтабыз. Мен эне катары аябай кубанып, эми өкөнө бакыт каалайм баарынан да. Жакшы, көндүк. Андан мурун да тааныш болчубуз. Кубанып атабыз аябай. Жок, бизде аябай оңой. Анткени мен тайынем казак. Казак, кыргызды биз бир алып жүрөбүз да. Салттарыбыз деле бир. Бирок мамасына рахмат, аябай чоң. Кызын аябай жакшы тарбия берген экен. Баарын уже өзү билип эле, биздикин деле салт эми аяктыкы деле. Кенен жүргөн жакшы болчу. Мындай кенен жүрүп. Анан кээде контроль болчу, анан спортто жүрдү бала. Супер акция. Одон супер хит. 50 гигабайт болгону 230 сомго. Эмнеге ашыкча төлөш керек? Интернет, банк, кызматтар, сатып алуулар жана бонустар. Баары бир Мой О тиркемесинде. Супер хитти азыр кошуп ал. Андан кийин ушинтип жолун таап, ушу азыр соцсет менен, ошо менен иштеп, жана Казакстандан далелди таап, мындай айтканда өтө бактылуу болуп турган кесибиз. Ошо эле атак кичи тетерек болчу, бар болчу, сыртка чыгып кетчү. Бала да, бирок тарбиясы өтө жакшы болду. Энесинде да бар. Чыгарган нерселерине каршылык көргөзөсүздөрбү же ээн эркин коесуздарбы? Жок, мен таптак эле эме кылбайбыз. Чектөө жок, Чектөө жок, эми өзү ар бир адам өзүнүн убагы менен болот го деп ойлойм да. Анча деле мындай жаман жагын көргөн жокмун. Өздөрүнүн жолу азыркы учурдагы. Өтө тарбиялуубуз өзү. көз карашыңыздар түз, Түз. Аскат мырза, Данел айым махабат майрамыңыздар менен Чоң рахмат. Чоң рахмат. Бири-бириңизге аябай жарашкан сонун жуптардан болдуңуздар. Анан негизи эле ушул сүйлөшүп жүрүп, көп убакыт сүйлөшүп, сүйүүгө, ушул тойго жетүү үчүн кандай иш-аракеттер жасадыңыздар? Иш аракет жасаган деле жокпуз. Мен иш аракет жасаганым Алматыга көчүп келгеним, Данел үчүн көчүп келгеним. Ошого, наверное, эң чоң аракеттердин бири. Вот ошого мы стремились, мечтали, цель ставили. Экөөбүз чогуу болойлу деп. Вот эми Кудай буйруса, и муж, и жена болдук. Теперь, да, все с нами хорошо. Теперь и Кыргызстан, и Казахстан теперь стали ближе намного. Мурун кичине проблема болчу эле. Же мен бара албай, же Данель келе албай. Азыр уже как дома. Как я в Казахстане, как и Данель в Бишкеке дома. Да. Абдан сонун Данел айынан сурагым келип атат. Негизи эле Кыргызстан менен Казакстандын салттары бир аз айырмаланат да. Сизге келиндик кызмат кыйындык жаратпадыбы? Ондай катты ауыр болмады. Негизи Кыргызстанга келин болгонуңузга ата-энеңиз кандай көз карашта болду? Макул болуштубу? Жок, бәрі түсінішілікпен қарады. Кыргызстандын кандай салттары сизге жакты? Кайсы салттары жаккан жок сизге? Негізі Қырғызстан мен Қазақстан салттары бәрі бірдей. Айырмашылық жоқ. Жаман жакшы деген жок, баарыбыз да жакшы. И чё Казахстанда, чё Кыргызстанда, везде хорошо, везде лучше. Мы лучше всех. Мамилеңиздердеги эң башкы принциптериңиздердин бири кайсы? Ну, принципы обычные, как и обычные молодожены, как обычный парень и девушка. Друг друга любить, быть всегда рядом, да, защищать друг друга. Понимать. Вот, да и понимать и любить. Вот. Манай вообще уже супер. Абдан жакшы анткени тойда бүгүн.
пландарыбыздан также блогту өнүгүштүрөбүз также. Но при этом почему биз кичине мындай жоголуп кеттик соц тармактардан, анткени биз кичине мындай YouTube тарапка бурулуп кеттик да, ошого азыр YouTube'ду кылып атабыз. Также ждите от нас очень много новостей. Өтө көп болот бизде видеороликтер. Жакында. Сир болбосо ушул YouTube тармагынан өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздан канча киреше табасыз? Азыр YouTube боюнча азыр пока айта албайм, потому что кирип кетишет да, анткени биздики локация Соединенные Штаты турат, ошо Америка болгондуктан пока айта албайм, ошо кечиресиздер. В далеком будущем, возможно, будет, айтам да. Негизи бүгүн сүйүү майрамында турбайбызбы? Анан негизи сүйүүгө ишенесизби? Сүйүүгө болгон көз карашыңыз кандай? Эки адамдын ортосундагы мамиледе эң башкы маанилүү нерсе эмне деп ойлойсуз? Орусча жооп берейин, анда башкы ушу эки адам бири-бирин тапканда самое главное сүйүүдө уже возьмем вот любовь, да? Сүйүү, бири-бирибизди түшүнүү да, эң самый главныйсы это понимание. Если менин экинчи түгөйүм мени түшүнсө, жана ал аны мен түшүнсөм, болду уже свадьба мондай эле болот. Эки жашка өзүңүздүн жакшы каалоо тилектериңизди айта кетсеңиз. Роста до ноль, да, шучу. Конечно же, счастье, самое банальное счастье, есть женского счастья, Асхату, он уже приобрел счастье. Так скажем, мужики, для них счастье это уже когда экинчи түгөй жанында турганда, это уже счастье. А она должна просто рядом поддерживать его, радоваться, также работать вместе. Очень красивая пара, вообще нет слов. Барген мырза, Саламатчылык. кандайсыз, кандай жүрөсүз? Жакшы. Ушул жашооңузда кандай жаңылыктар болуп атат? Биз менен бөлүшө кетпейсизби? Ошо тренировка кылып жүрөм, бойго даярданып атам. Бойго деп калдыңыз. Ким менен бойго түшүүгө даярданып атасыз азыркы учурда? Азыр Байра деген бала менен ошо. Негизи ушул 2 жаштын тоюна келип калдык да, азыр ушул жакшылыкка күбө болуп турабыз. Анан көпчүлүктөр арасында эле Арген мырзанын жүрөгү бош бекен деген суроолор дагы жаралууда. Негизи сиздин жүрөгүңүз бошпу же жүрөгүңүздө элеген айым барбы? Жүрөгүм бош, пока аялым жок. Пока жакшы көргөн кызыңыз дагы жок, э? Ооба. Анан коомчулукта негизи эле ушул элибиздин арасында эң эле белгилүү блогерлердин бирисиз. Бул адамдардын катталуу саны жагынан алганыбызда дагы сизге негизи кайрылууда ушул нерсени Instagram баракчаңа чыгарып бер деп сизге кайрылып калган учурда Instagram баракчаңызга киргизүүнүн баасы канча? Негизи көп реклама кылбайм да, ошол үчүн баасын билбейм, чын айтсам. Негизи бирок эгерде реклама кылдырам, жарнама берет элем деген адамдар болсо сөзсүз түрдө жогорку баа болот, э? Жакындатып айтсак канча баа болушу мүмкүн? Билбейм, чын айтсам. Билбейсиз, э? Негизи ушул жакын арада мен үй бүлө курат элем деген ойлоруңуз барбы? Бар, анткени 24кө чыктым. Мартта. Ошол үчүн уже убакыт дагы келип калды. Биздин 2 жашка өзүңүздүн мыкты каалоо тилектериңизди айта кетсеңиз. Асхат, Данель, куттуктайм. Ойлогон жакшы ой максаттарыңарга жеткиле. Ошо ийгилик. Жакынкы учурларда ушул бойго даярданып жатам деп калдыңыз. Ушул бойдон кийин дагы же болбосо алдыдагы пландарыңыз менен бөлүшө кетсеңиз, кандай хайпты кармайын деп турасыз? Ошо бой болот, буюрса, андагы дальше көрөбүз да. Демек, алдын ала эч нерсени азыр пландабай элесиз, э? Пландар бар, эми көрөсүңөр.
басынан бері қандай сабақтарға ээле? Рахмат, чоң. Асқатбеков кішкенесінен активный ребенок болчу. Он всегда был смешным. Это реальность такая. И просто далее это перевелось в камеру. Он всегда был таким жизнерадостным, светлым, лучезарным человеком. Всегда. Анан негизи ушул жеңеңиз менен көп убакыттан бери сүйлөшүп жүрүшпөдүбү Даниэль айым мененчи? Үй бүлө тарабынан улуттар арасында каршылык болгон жокпу? О, жок. Болгон жок. Мы всегда были рады. Асқатбеков самый первый внук, поэтому любое его слово, он самый первый. Он первенец, он любимец. Ошончунан выборы бизге барыбызга жакты. Негизи ушул сиз өзүңүз сүйүүгө ишенесизби? Албетте. Эгерде сиз дагы башка улуттун мырзасына турмушка чыккансам деген ойлоруңуз барбы? Бирок кыргызга эле дейм. Кыргызга эле. 2 жашка бакыт кала кетпейсизби? 2 жашка бакыт каалап өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айта кетсеңиз. Албетте. Я желаю Асқатбекову и Даниэль Чеңеге всего наилучшего. Хочу, чтобы они жили долго и счастливо. Хочу, чтобы люди не гнобили их. Хочу, чтобы их ценили, не болели. И вообще, чтобы люди вообще в целом стали добрее. Итак, Дони, 1, 2, 3, поехали. Башында ошо жумушумду көрсөтөйүн дегем, жумушумду көрсөтүп, анан трендтерге айланып кетти, трендтерди тарта баштадым. Ошо менен эле так мындай атайын көп нерсе ойлонгон эмес, постепенно өзү эле ошондой болуп кетти. Негизи ошол трендтерди жаратууда сизди атактуулукка алып келди да, анан эл арасында таанымал болуу, атактуу болуу кандай сезимдерди берүүдө? Эми атактуу болуу бул да өзүнүн ответственность да аябай чоң. Мисалы үчүн мурун өзүмдү мындай каалагандай алып жүрө берсең, азыр андай кыла албайсың. Анткени туура эмес пример көрсөтүп албайын деп ойлонобуз да. Азыркы учурда бул ушул Асқат мырза менен Даниэль айымдын тоюнда турабыз да. Анан негизи эле сиз улуттар арасындагы үйлөнүүгө кандай карайсыз? Улуттардын арасында башкагабы? Эми сүйүү улутту карабайт да. Сүйүштү наоборот жакшы да. Казак, кыргыз бири турган деп коет да башка жерде. Эки жаш ошол эки өлкөнү, эки улутту бириктирип атат да мындайча. Сиз өзү негизи жашоодо сүйүүгө ишенген адамдардын катарында болбойсузбу? Ооба, сүйүүгө ишенем. 2 жашка өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айта кетсеңиз. Асқат Даниэль, долгих лет жизни, здоровья, счастья, много денег, много детишек. Ошол бактылуу болгула.